Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар жана жыйындын катышуучулары. Мен айта турган маселе бүгүнкү күнү эң бир көйгөйлүү маселе. Бакыт Эргешевич, өзүңүз билесиз, бүгүнкү күнү мал базардан кеткен Когарт дайрасынан өткөн көпүрө бузулуп турат ошо жерчи. А бирок 600-700 метрге тегерен өткөн жер бүгүнкү күнү ошо жерде тегерен өтө турган ошонча адамдар 1 сааттык жолу ошо жерге кетип атат да. Анын жолдун начарлыгы ал жерде танка гана жүрө турган да. Канча деген элдерибиз бүгүнкү күнү кайрылуу кылып атат. Машиналар тийип, талкаланып, бузулуп атат. Ушуну негизи ким карайт, ким чечет? Биздин ал жерде аким дегендерибиз бар. Ал жердеги ошо тендерде уткан ким? Жол министрлиги отурат бул жерде. Буну протокол тапшырма берип тез арада чечиш керек. Бакыт Эргешевич, ушуга жооп берип койсоңуз. Бул көпүрө жылдын аягына бүтүш керек эле. Азыр чозулуп калды. Тиги опора оштон заказ кылдык эле, ошол жерден кечигип калды, очередь болуп калды. Ал жерде мен жолду көрдүм. Чынында мен ошондо начальник УВДга ДЭПК чакырып ошол жерде жолду кеңейткиле деп тапшырма берген 1 жума мурда. Анын көзөмөлгө алабыз. Бул жол тиги мосту бүтүрөбүз. Кудай буюрса бүтүрөбүз. Ага чейин жолду тездетип, оңдоп бериш керек, тегиздеп. Хорошо.